Лебединовка айылынын тургуну Талайгүл Сасыкбаева аталган айылда 30 жылдан ашуун жашап келет. Газдын жоктугуна байланыштуу жылдар бою үй бүлө үй жылытууда көмүр колдонуп келишкен. Алар бир кышка 6 тонна көмүр керектешет. Жакында эле айыл тургундары жаратылыш газы менен камсыз болуп, аны жылуулук жана башка тиричилик муктаждыктарына пайдаланышууда. Аябай конуп атам, мисалы үчүн. Үйүбүз да жылып атат, газды да жакшы. Мындан кийин сатып келбейбиз дегендей да, мындай эле жерде өзү эле баллон көтөрүп келбейбиз дегендей да. Көмүр жакпай калдык, газ албай калдык. Үйдө жылуу, экологияга таза. Бишкектеги ышты азайтуу үчүн баш калаанын жаңы конуштары газга активдүү кошулат. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен 2 жылдын ичинде Борбор калаанын 20 конушу газдаштырылат. Буга Улай муниципалитетке жаратылыш газы менен жүргөн 1000 автобус алуу маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Мына 1,5 миң автобус алсак, элдин баары шаарга кире беришинде машиналерин стоянкага таштап коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек. Канча киши Бишкекке келемиз, ар бири бирден машина айдап алып келип атпайбы? Биз ыш боюнча проблеманы чечкенге мүмкүнчүлүк барбы? Чечели да. Колубуздан келгени. Жалпысынан шаарда 47 конуш бар, анын 27синде газ системасы орнотулган. Бул багытта муниципалитет 2023-дөн 2025 жылдарга газ менен толук камсыздоо боюнча жол картасын иштеп чыгууда. 23-жылы быйылкы 5 конушту киргизели деген максат бар. Ошону аяктайлы деп, бунун баары өзүңүз билгендей бир чоң максаттын негизинде турат. Бул ушул кара түтүндү жок кылыш негиз болуп. Бир маселе толуп атат, бул элдердин да бул газга өтүү маселеси бар. Бул газ түтүктөрү орнотулган менен элдердин баары газдын кымбаттыгына байланыштуу өтө албайбыз деген маселелер туулат да. Шаардыктарды газ менен камсыздоо үчүн тийиштүү шарттар түзүлөт. Ал эми аз камсыз үй бүлөлөрдүн газдаштырууга каражаты жок болсо, анда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен аларга пайызсыз насыя берилмекчи. Ошо Газпром ишканасына да биз маалымат катары да бердик. Ошол боюнча да өзүнчө ички долбоорлорун иштетип чыгуу боюнча ушул элдерге жакшыраак шарт түзүш үчүн. Ошол өтүүнүн бир өзүнчө бир долбоорлорун иштеп чыгып, өтүүгө бир шарттарды жеңилдетүү үчүн жакшы бир сунуштарды бериңиз деп бердик. Ал боюнча да мына 0% кредитти алуу, ошого берүү иш долбоору да алар жактан каралып атат. Экологиялык энергоресурска кошулуу демилгеси түтүндүн деңгээлин бир топ төмөндөтөөрүн, абанын сапатын көзөмөлдөгөн адистер белгилешет. Алардын айтымында жаратылыш газын колдонуу атмосферага залакасын тийгизбейт. Себеби аларды иштетүүдө абага зыяндуу заттарды чыгарбайт. Бир нече миллиондогон, жүздөгөн миллион тонна СО2 асманга бөлүнүп чыкпай калат да. Алар чыгарбай калат. Газ чыгарбайт анчалык. Газ абдан эле аз чыгарат экен. Биз деген 19-жылы менин жетектеген коомдук фонд биз изилдөө өткөзгөнбүз. Көмүрдөн баланча килограмм минутасына же секундасына чыкса, ал эми газдан анча чыкпайт экен. 0,000 там бирдеме деген. Ушу тапта абанын булганышы боюнча ведомстволор аралык комиссия ведомстволорго жана шаардык кызматтарга Борбор калаадагы абанын сапатын индексин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Гидромет Борбордун маалыматы боюнча Бишкекте абанын булганышын көзөмөлдөө үчүн 50 датчик, 7 стационардык пост жана автоматтык станциялар иштөөдө. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.